Ayal kişi törөлгөндөн баштап акырет узганга чейин эч убакта өзүнүн тамагын өзү таап жегенге милдеттүү эмес. Бул бир гана биздин динде айтылат. Төрөлгөндөн баштап турмушка чыкканга чейин атасы багууга милдеттүү, турмушка чыккандан кийин күйөөсү багууга милдеттүү, кокус күйөөсү өлүп калса, анда балдары агайынысы багууга милдеттүү, алар дагы жокпуз кайра атасы багууга милдеттүү. Эгерде атасы дагы туугандары жок болсо, аял киши өзүн өзү мындай багууга милдеттүү эмес, мамлекет багууга милдеттүү. Bizde invalid болгон үчүн пенсия беришет, bizde мисалы үчүн каарып калган үчүн пенсия беришет. Ислам шариатында ошол аял киши болгондугу үчүн дагы, ал назик болгон үчүн дагы мамлекет ага айлык берип турууга милдеттүү болот. Мына ушул бир дагы өлкөдө, бир дагы башка бир жер, бир гана Японияда бар. Эгер аял киши төрөсө, ошол бала 18 чыкканга чейин аны сөз түрү мамлекет камсыз кылып турат деген. Исламда өмүр бою ал аял заты болгон иштегенге эч убакта милдеттүү эмес.